Бычыраган кыштын келиши менен элдин көмүргө болгон муктаждыгы арта баштады. Бүгүнкү күндө Баткенде көмүрдүн баасы өсүп кеткен. Бүгүнкү күндө ушул эл пайдаланган көмүрдүн 1 килограммы 9 сомдон баштап 10 сомго чейин бааланууда. Курбаналы Эралиев кыштан чыгуу үчүн 1 тонна көмүр керек дейт. Бирок кара алтындын баасы кымбат болгондуктан болгону 1 кап алды. 1 кап көмүрдү үнөмдөп 5 күнгө жеткирсем, түгөнгөндө кайра дагы көмүргө келем дейт каарманыбыз. 4 күн 5 күндө. Көмүрдүн баасы кандай экен? Kömürdün bahası kımbatıra varken Ötken Pazar 380-400'den azı 420'ye verdi. Sizge kança kömür керек dedi? Bir tonuna gerek. Bir tonuna o bana kısa kımbatıra oldu da. Çoğu bir kav aldım. Peki cevap durayım. Her işkeke 420 сомдон кабы, а? Көмүрдү алып саткан соодагерлердин айтымында Баткен шаарында негизинен сүлүктүнүн көмүрү сатылат. Сүлүктүдө өндүрүлгөн көмүр жер астынан колдо казылгандыктан өздүк наркыда жогору болот. Ошондой эле көп көлөмдө кошуна өлкөлөргө сатылып, натыйжада жылда кыш мезгилинде баа өсүп кетет. Азыр мана шу кура шу местный балдарды анан өзүбүз алып келсек 400 сомдон сатып атабыз. Анан олар алып көрсө 420 сатып атабыз. Ошол азыр аншыл түрүнүн эле сатып атабыз көбүнчө. Наркы ириктер кымбат болуп атат, сатылбай атат. 420 сомдон ондо килограммы качадан болуп калат ошондо? Килеге азыр мына 45 кило, 47 кило чейин чыгат дейт. Таразга койбодук бирок. Анан 10 сомдон айланып калат да. 10 сомдон айланып калат. Азыр анан өзүбүз алып келген 9500дөн берип атабыз. Көмүрдүн баасын турукташтыруу багытында Баткен шаарынын бийлиги буга чейин соодагерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бааны негизсиз көтөргөн айрым ишкерлерге чара көрүлөрүн билдирди. Ал эми элди арзан баадагы көмүр менен камсыз кылуу үчүн Баткен шаарынын мэриясы көмүр өндүргөн ишкерлер менен түз сүйлөшүп, 1 килограмм көмүрдү 8 сом 50 тыйындын тегерегинде сатууда. Шахталар менен сүйлөшүү жолдору менен арзан көмүрдү азыр бул жерге алып келди. Биринчи потогу келди азырчы. Эми мындан бияка дагы келе баштайт. Ар бир аймактык башкармаларга, кварталдарга жеткизилип берилет да элге ошол арзандатылган көмүр. Баасы кандай болду? Баасы базар баасынан арзан. Мисалы үчүн азыркы мына жерге келген көмүрдүн килограммы 8 сом 50 тыйындан туура келип атат да. Баткен шаарындагы элдин көмүргө болгон керектөөсү 5000 тоннага жетет. Бирок кара алтындын баасы кымбат болгондуктан элдин басымдуу бөлүгү электр энергиясы менен үйлөрүн жылытып кыштан чыгат. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.